Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен бүгүн сиздер менен бир окуянын мисалында маани, маңыз деген түшүнүктөр жөнүндө сүйлөшкүм келет. Бир эле нерсени ар ким ар кандай кабыл алат. Бирөө аны майда барак колдун кири дегендей кабыл алса, экинчиси намыс, милдет, керек болсо өмүрүн аябай бере турган баалуулук катары кабылдайт. Бул ар адамдын өзүнөн, анын тарбиясынан, тарыхынан, билиминен, дүйнө таанымынан көз каранды. Мындай айырмачылыктар өзгөчө муундар арасында байкалат. Улуу муунду жаштар түшүнө бербейт, атасын баласы түшүнө бербейт, апасын кыздары түшүнө беришпейт. Ошон үчүн кыргызда балам балалуу болгондо билесиин деп айтышкан экен. 1981 жылы эрте жазда менин укам Асылбек советтик армиянын катарынан келди. Мен ал кезде университетти аяктап жаткам. Экөөбүз филармониянын алдына келип сүрөткө түштүк. Асылбек ошол жылы күзүндө университетке кирди, мен кеч күздө армияга кеттим. 1984 жылы кышта мен армиядан үйгө Бишкек аркылуу келдим. Бул жолу Асылбек иним мени филармониянын жанына алып барып, ошол эле жерден, ошол эле ракурста дагы бир жолу сүрөткө түштүк. Мурун бул сүрөттө иним солдат шинелинде болсо, бул жолу мен солдаттын шинелинде элем. Ошентип биздин үйдө эки солдаттын шинели пайда болду. Биринин түсү ток күрөң, экинчисиники ач күрөң эле. Арадан бир жарым жыл өтсө керек, мен жумушта иштеп калгам. Үйгө келсем, апам полдо эки шинелди жайып, орнаментти чийип, оюп аткан экен. Анан апайым эмне кылып атасың десем, ошол эки шинелден чырдак кылып коеюн дедим дейт. Чынын айтсам, мага бул идея жага берген жок. Апамдар согушту көргөн, согуштан кийинки оор, кыйын, жокчулук заманды көргөн муун. Ал муунда ушул буюмдарды эконом пайдаланып, эскирип калса да кийин кереги тиетпи деп ыргытпай үйдө катып сактап коюшат эле. Анан эми мага бул ошол жокчулук, жакырчылыктын бир калган менталитети, көрүнүшү катары көрүндү. Апа дедим, мен азыр эми иштеп атам, жакшы эле айлык алам. Сага базардан жап-жаңысын, жакшынакайын, даярын сатып келип берейин десем, апам айтты шинелди көргөзүп. Муну эмне кылабыз деди. Эмне кылат элек? Мунун эч кимге кереги жок. Бул эски, ыргытып жибериш керек деп айттым. Апам мени карап, муну мен кантип ыргытам? Буга менин колум барбайт. Бул менин балдарымдын ысыкта, суукта кийип жүргөн, алардын армиядан аман келгенин себепчиси да. Мен муну кантип ыргытмак элем деди. Ал кезде апалар, өзгөчө согушту көргөн апалар, балдарын армияга фронтко узаткандай эле узатат эле.
армиядан күн санап күтөт элем. Кудайдан аман келсин деп күн сайын тилек кылышат эле. Азыркыдай күнүгө телефон менен сүйлөшкөн жок, учу кыйыр жок, Советтер Союзунун ар жерине барып түшүп калат элек. Камчаткадан, Якутиядан баштап Европа бөлүгүнө чейин, Германияга чейин да кетип калгандар болот эле. Анын үстүнө ошол жылдары Афган согушу башталып, абдан кызып турган убакыт эле. Ал кезде мен түшүнгөн эмесмин. Азыр мен апамды түшүнөм. Апалар үчүн ал сүннөт ушу балдарын жамандыктан, керек болсо октон, душмандан сактаган зоот чепкен катары карашат экен. Балдарынын аман келгенин себепчиси катары карашат экен. Ошон үчүн алар үчүн ал баалуу, ыйык. Аны ыргытып жибербей, ырым кылып, ниет кылып, жана бири ач, күрөң, топ күрөң деп эки башка шинель, эки башка түстөгү шинелден бири-бирине кынап, орнамент жасап, бир бүтүн чырдак чыгарып, кылган ниет экен дедим. Ал ниет балдарым аман болсун, бири-бирине жөлөк таяк болсун, өдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк дегендей. Бири-бирин толуктасын, бири-бирин колдосун, ынтымак жүрсүн деген ниет экен. Мен бүгүн аны түшүнөм. Бирок арадан ондогон жылдар өттү, ал чырдак кайда экенин билбейм. Эгер аны кайра таап калсам, аны бөлүп кылып кесип, рамага кере тартып, өзүнүн балдарына энеңердин осуяты, керези деп берет элем. Мен бул окуяны эстегеним бүгүн балдарыбыз ата-энелердин тилегин, ниетин, талабын түшүнө беришпейт. Алар аны артта калгандыктын, эскиликтин белгилери катары көрүшөт. Силер түшүнбөйсүңөр, азыр заман башка дейт. Замандын формасы өзгөргөн менен маңызы өзгөргөн жок. Ата-энелер балдарына жакшылыктарды каалайт. Ал түшүнүктөр, ал баалуулуктар түбөлүктүү. Муундар алмашат, заман алмашат. Тилектер, ниеттер мурункудай эле кала беришет. Менин бүгүн айтайын дегеним жаштарга: өзүңөрдөн улуу муунду, ата-энеңерди түшүнгөнгө аракет кылгыла. Эртеби кечпи түшүнөсүңөр, бирок кеч болуп калат. Кыргыздар жөнөкөй бирок бийик, жөнөкөй бирок ыйык философия менен жашашат. Алар мен көрбөгөндү балдарым көрсүн, мен жетпегенге балдарым жетсин, мен кийбегенди кийишип, мен ичпегенди ичишсин деп жашашат. Мындан өткөн ыйык, мындан өткөн бийик тилек болобу?